Дагы үлгүрбөй калган журналисттер болсо анда кийинчерээк бир 15-20 кийин кенен убакыт болот. Ошондо бир кенен сүйлөшсөк деп ойлойм да. Ошондуктан уруксат берсеңиздер 1,5 сааттын ичинде бүтүрсөк азыр. Урматтуу кесиптештер, сиздерден сураныч бүгүн 86 салык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып отурат. Ошондуктан ар бириңиздер суроо берип калууга үлгүрүңүздөр. Ар бириңиздерге бирден гана суроо берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анда төмөнкүчө бүгүнкү күндө азыр интернет тармагы абдан өнүккөн. Ошол социалдык тармактарда эл ичинде коомдун кызуу талкууга кабылган сөз бул тышкы карыз боюнча болуп атат. Мына ошол тышкы карыздын мөөнөтү жакындап калгандыгына байланыштуу көп сөз болуп атканын өзүңүз дагы билесиз. Анан сиз өткөндө ошо кен байлыктар боюнча жеринде таанышып жүрүп, түштүк жергесине барганда биз тышкы карыздарды өзүбүздүн ресурстар менен, тагыраагы кен байлыктар менен төлөсөк дагы болот экен, ушул жолу дагы бар экен деген сөздү айттыңыз. Сиз ушинтип айтып оозуңузду жыйганча эле коомчулукта Садыр Жапаров тышкы карызды төлөө үчүн нарындагы жетим тоону берген аттыр деген сөз дагы эл арасындагы аябай талкууга алынып кетти. Мына ушул боюнча эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы жетим тоону башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Сурайын дегеним мындай болот, Садыр мырза, сиз ушул кумтөр маселеси боюнча аябай чоң резонанстуу материалдарды көтөрүп куугунтукка кабылгансыз, аны коомчулук дагы билет. Эртеңки күнү жетим тоонун тагдыры кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ушуну иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына жетим тоо боюнча бул ушак сөз, жетим тоону берет экен деп. Мен муну кумтөрдү жакшы эстетип кеттиңиз. Мындан 8 жыл мурда мен кумтөрдү алалы дегенде каршы чыгып, ошого бут тозуп, керек болсо бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Мына эми 8 жыл өткөндөн кийин кап ошол мезгилде Садыр Жапаров туура айткан экен. Ошол мезгилде алып койсок, быйыл мамлекетибизге 15-16 миллиард доллар киреше алып келмек экен деп атасыздар мына. Айрым журналисттер бар, саясатчылар бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин депутат болуп жүргөндөр дагы бар, ошол мезгилде каршы чыккан. Ошондуктан бул биз кумтөрдүн катасын жетим тоо болобу, же башка кен байлык болобу, биз кайталабашыбыз керек. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Ошо сизге ошол ар кандай азыр Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеки биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баякы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот. Эгерде ошол менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Анткени мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул жетим тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча 1 жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Ал эми биздин чек арага чейин, Торгартка чейин ошо 300 километрдин ар жак бер жагы болот экен. Ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып, чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак, бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек, ошондо 1 жылда ошо 1 миллиард долларга жакын сырьёну биз Кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып, анан жеке эле Кытайдын карызы эмес, башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу. Бул бир жолу да. Башка дагы бир 2-3 варианты бар, аларды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебиз.
Финансы министрлиги тарабынан тышкы карызды төлөө үчүн элден каражат топтоо боюнча мыйзам долбоору даярдалгандыгы белгилүү болду. Албетте каалагандар каражат которсо болот, бирок ошол эле учурда буга каршылар дагы болуп жатат. Айтайын дегеним, мамлекеттин карызын элден чогултуунун өзү туурабы, сиздин пикириңиз кандай? Элден каражат топтоо боюнча мыйзам деген туура эмес, мыйзам долбоору даярдалды деген мыйзам эмес ал. Биз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп счет ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер, колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер буга да силер да салымыңарды кошкула деп эч ким кыйнабайт да. Эч кимди кыйнабайт. Бул жөн гана ошо элдин суранычы менен ачылды. Өткөндө жарыя болду, бирок баягы социалдык түйүндөрдө активдүү кетпей атат окшойт, мен көрбөй атам да. Анан муну биз сүйлөшөбүз. Бул ошондой максатта гана ачылды. Эч кимди кыйнабайт. Анан ошол жардам бергиңериңер келгендер болсо, жиниңерди келтирбей эле койсоңор болот. Жардам берчүлөр бар да, эми элдин баары бирдей эмес да. Байлар бар, орто байлар бар, бизнесмендер бар, колунан келген мигранттар бар. Россия, Казакстан, Америка, Европада жүргөндөр. Мына ушулар үчүн гана ачылды. Ким өзүнүн баягы бити менен, өзүнүн немеси менен, каалоосу менен эгер жардам бере турган болсо деп. Биз муну ачпайт элек. Жөн гана ошол социалдык түйүндөрдө, анан мындай кайрылууларда ооз эки, кат түрүндө кайрылуулар бизге аябай көп келип түшүп атат да. Ошон үчүн анан ачып койдук. Мына каалагандар жардам берсе боло берет. 7 канал, андан кийин Вести кечи. Саламатсызбы, Садыр Нуркожаевич, 7 канал, Айжигит Матраимов. Сиз бир ай мурда жарыялаган экономикалык мунапыска айрым саясатчылар, саясий серепчилер толук кандуу ишке ашпайт деген таризде пикирлерин айтышкан. Сиз өзүңүз ойлогондой жыйынтык берип жатабы? Рахмат. Кудай буйрса, мыйзам иштелип чыккан, ал азыр бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосунан өтүп атат. Эгерде жаңылышпасам бүгүн өтөт болуш керек, толук кандуу 3 окуудан өтүп, мага келсе кол коюп коюп анан кетем. Бул боюнча экономикалык мунапыс боюнча мыйзам эртең бирси күндөн баштап күчүнө кирет. Анан мен ойлойм, бул ийгиликтүү ишке ашат. Ийгиликтүү ишке ашат деп ойлойм. Азыр пока мыйзам жок эле, мен аттарын атабай эле коеюн, жана бир айым суроо бердилер, ушу Райым Матраимов боюнча ошого кошумча кылып айтып коеюн. Бул Райым Матраимов төбөсү көрүнгөн гана адам болгон үчүн ушунчалык резонанс болуп атат. Төбөсү көрүнгөнү да бар, көрүнбөгөнү да бар башка саясатчылар дагы. Азыр кийин ушул айдынбы же кварталдын жыйынтыгы менен болобу, укук коргоо органдары жалпы элге коомчулукка отчетун берет. Ошондо көрөсүздөр да. Бул боюнча өзүлөрүнүн каалоосу менен келип баягы күнөөсүн билген адамдар өзүлөрү мына деп бул боюнча баягы мамлекеттен уурдаганын кайтарып аткан учурлар бар. Азыр конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Анткени өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Азыр конституциялык долбоор даярдалып жатат. Буну баягы адистер даярдап атат. Өкмөттөн бар, президенттин аппаратынан бар, коомчулуктан бар. Буну жакын арада парламентке алып чыгып беришет. Бул долбоорун гана берет. А парламентте кандай талкуулап, кандай конституцияны кабыл алат, аны парламент жана ошол коомчулук чечет дагы. Мисалы, көз карандысыз эксперттер кирип сунуштарыңарды да берсеңер болот. Биз мунун баардыгына өкмөт жана аппарат баардык шарттар түзүп берет. Ал эми бир мандаттуу боюнча болсо, бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Бирок биз баардык жактын, баардык саясий күчтөрдүн жана баардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Анткени бир мандаттуу эле эмес, менин билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Азыр ошол долбоорунда 35 бир мандаттуу округ болсо, 55 партиялар менен келсин деп ушундай долбоорду жасап атышыптыр. Ошондо 90 депутат болсун деген ушундай сунуштар бар экен. Аны эми коомчулук өзүңүздөр көрөсүздөр, түз эфирден берилип турат. Мен ошону өзүм айтып атам, менин сунушум бул.
бир дагы статьясын же болбосо жанакындай сунуштарды мындай элден жашырбай түз эфирден көргөзүп тургула деген сунушту айтып атам. Кудай буюрса муну убагында камсыз кылабыз. Анан эми диктатура болуп кетпейби, жаңы конституция кабыл алынса эле деген бул ойдон алысыраак болушуңуздар керек да. Муну мен так жана даан айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин жарандары, кыргызстандыктар 30 жылда мына 3-чү жолу революция жасаган эл. Именно ошо диктатуранын орнотпойлу, мыйзамсыздык, адилетсиздикти жок кылалы деп ошол жалаң адилеттүү жашаганды каалаган эл, кыргыз эли. Мына ошон үчүн мен боломбу, менден кийин башка эшмат келеби, ташмат келеби, кыргыз эли муну диктатурага жол бербесин. Өзүңүздөр 30 жылдан бери 3 жолу көрдүңүздөр. Анан кийин мен деле өзүм мен болом бертең же башка болобу диктатура орнотоюн деген мен эгер Кудай буйруп болуп калсам андай ниетим жок. Бизди билесиздер, мына 2 жолку революцияда диктатура орнотууга аракет кылгандар дагы болгон. Ошол эле мезгилде бийлик колуна тийгенден кийин саясатчыларды куугунтуктаган мезгилдер болгон, баягы буйрутма өлтүрүүлөр болгон. Анан жана журналисттерди дагы бычактап кеткен учурлар болгон. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым, саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым. Муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин, ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койдум. Мына бүгүн мындан ары да ошондой талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт.